Бул Азада апа бала бакчасы алга айылынын суроо талабы жана муктаждыгын эске алуу менен 2013 жылдан тарта иштей баштаган. 40 сотик жерде жайгашкан эки корпус Союз мезгилинде ашар жолу менен салынган эски имараттар. Мына ошонун биринде 60тан ашык бала мектепке чейинки билимди алып жатышат. Жыл сайын жергиликтүү бийлик, ата-энелер жана демөөрчүлөрдүн жардамы менен бакчанын утуруу кемчилиги түзөлүп келүүдө. Антке менен авариялык абалдагы мекеме тургундардын тынчын алууда. Көптөгөн мурунку созовдун депутаттары келип көрүп кеткен, азыркы созовдун депутаттары келип көрүп кетишти. Анан баары эле жардам беребиз, жасайбыз, аябай оор, абалыңыздар аябай оор деп эле кетишет, бирок эмнегедир эч кандай бизге эч кандай жардам жок. Азырынча биз күтүп атабыз, бирок эч кандай жардам көрсөтүлө элек. Анан мен ойлойт элем, эми бул мындай абалда эч жерде жок деп ойлойт элем. Анан бизге ошол биз өзүбүздүн ошол ажообуздан, президентибизден суранат элек, кайдыгер карабай ушул менин балдарымдын келечегине, булардын коопсуздугуна бир кайдыгер карабай бир жакшы чечимдер чыгарып, бир тез арада биздин ушул бакчабыз жөнүндө, бакчабыз боюнча бир маселе көтөрүп, тез арада жардам берсе аябай кубанат элек. Ана мына балдар жашаган жер дагы өтө кооптуу. Бул дагы ошо совет орунда курулган. Эпте ушул директорибиз аракет кылып атат. Кудайга шүгүр, балдарыбыз мына бир жакшына татынакай, жакшы ушул тамактарыны берип, жакшы карап атат. Эми ушул шарты аябай коркунучтуу да балдардан. Бардык элдин бала чакасы бар бул жерде. Менин деле неберелерим бар бул жерде. Ушул энди урматтуу президентибизге кайрылабыз. Ушул аварийне калат болгон садигибизди жардам берсе, жакшына садиктарды куру берсе, ушуну биз суранабыз. Бала бакчанын ички бөлмөсүнө кирип, балдар көз майрамын тосуп жатканына күбө болдук. Аларды бийлетип жаткан тарбиячысы Гүлмира Пакалбаева 10 жылдан бери ушул жерде кызмат өтөп келет. Ал бөлмөлөрдүн тардыгынан кичи, орто чоң топтогу балдардын уктоочу, тамактануучу жайлары бир экенин белгиледи. 60тан ашык балага жетиштүү шарт жаратылбай жатканына, анын үстүнө жүздөй бала кезекке жазылганына токтолду. Бул жерибиз азыр эсебинде бир 4-5 эле бөлмөдөн турат. Бул жерде 3 группа бар. Биринчи группа наристе группа 1,5 жашар. 1,5 жашар бир бөлмөдө. Анан кийин экинчи тайпа группа бар, 3 менен 4. Анан кийин 4 менен 5 ортоңку группа, 3 группа бар. 3 группабыздын немеси бар, мындай кабинетибиз бар, ойной турган жерибиз, тамак иче турган жерибиз бар жогу бир жерде. Анан ошол 3 группанын жата турган жерибиз бир бөлмөдө. Мындай сырттан аба дагы жакшы кирбейт да, мындай ичкериде да, бул мындай аба кирбеген жерде бөлмөдө жатабыз. Ошону балдардыкка неме кылам деп аябай арызданып, эжеке жүгүрүп атат эми. Бар эле кылып беребиз деп келип эле көрүп кетип атышат. Жогорку кеңештен дагы келип атат. Акимчиликтен дагы, өкмөтүбүз дагы жардам беребиз, эжеке жер беребиз дейт. Болбой атат. Алга айылына 2020-жылы жаңы 40 орундуу имарат курууга атайын долбоор даярдалып, мамлекеттик экспертизадан өткөрүлгөн. Анын сметалык баасы 12 миллион сом болуп, жергиликтүү бийликтин казынасы каражатты көтөрө албагандыктан иш токтогон. Мындан улам айыл өкмөт бир канча кайрымдуулук уюмдарга сырткы донорлорду издей баштаган менен жыйынтык болбой келгени маалымдалды. Дагы бизге бала бакча жетишсиз. Биз кече ушу жогорку коргондон келген мына Бакыт Туробаевич келди, Мисселкави тургасы орун басары, аларга дагы кат жолдодук. Биздин эски Покровка айылына, мына ушул чоң айылга бир бала бакча керек, Кызыл Сеңир айылына бир бала бакча керек. Ошол боюнча каттар даярдап, баягы көйгөй суроолорго бергенбиз. Мамлекеттердин баягы донор уюмдарга кайрылганбыз, алардан да анча жооп болбоду. Анан 2 жылдан бери ушу Кыргыз Республикасынын капитал салымдар беренесине кат жазып таштап атабыз. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө 10 айыл болсо, анда 8 бала бакча бар. Аларда 500дөн ашуун бала тарбияланат. Учурда 2000ге жакын балдар мектепке чейинки билим берүүчү мекемеге муктаж. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.